Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Сахара боюнча видеону чыгарып көргөнгө аракет кылалы. Экрандан алсабай биз менен бирге болуп туруңуздар туугандар. Азыр биз Сахаранын стоянкасына келдик. Бүт баарын көрсөтүп бергенге аракет кылалы. Погнали. Sol жагы, оң жагы стоянка экен. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп турасыздар. Оң жакта таксисттер турат экен, основной. Таксисттерди бул жакка киргизет экен. Сол жагына обычный машиналар киргизет экен. Урматтуу көрүүчүлөр, теди жактан сол жактан киргенде эле сол жакка киргенде ограждениялардан кирип жатабыз. Направление буруп коюптур бул жакка. Дальше көрөбүз кандай болот. Так, киргениңиздер урматтуу көрүүчүлөр. Сол жагыбыз автобусный стоянка экен. МС1 автобус метро Леса Парковайдан келет экен. Полный направление коюптур. Барып тапканга оңой болот окшойт. Адам өтө көп экен. Бул жакта азыр жыйылып калды. Негедир алдыда эмне болот деп билбейбиз. Так, учуртты көрдүңүздөр, токтотту дагы. Кийинки этап. Бул жактан чыгат экенсиздер. Бул жагынан кирет экенсиздер. Киргениңиздерде информациялар жазылып турат экен. Вход. Тети жактан кирип келдик. Дальше. Кийинги табличкасы. Мени көрсөткөн вход. Бул жака келгенде пробка экен. Чыкканыңыздардан кийин экинчи вход. Кирип көрөлү. Ребят, куда вы лезете все? По одному заходим в вертушки. Урматтуу көрүүчүлөр, мына экинчи входдон киресиздер. Дальше 3, 4, 5, 6 кетет экен ар жака. Ушул жерден 2ге кирсеңиздер, кыргыздар жарандары. Кыргызстан жарандары. Оңой болот экен. Так, бул жактан кимдер үчүн? Пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Өзбекстан жарандары үчүн экен. Так, күтүп туруучуларга автобусный стоянкага барууну сунушташты азыр. Кызматкерлер бул жакта чыгып жатканда уже бул жагы менен чыгат экенсиздер, киргенде нар жактан. Миграционный многофункциональный миграционный центр город Москвы. Вход. Так. Дальше кеттик. Москва, город Москва.
поселок Воронцовское, Варшавское шоссе, 64 километр, домовладение 1. Адрес ушундай экен туугандар. Канча? 47 строение. 47 строение дейт экенсиздер. Экранга калтырганга аракет кылабыз. Адам өтө көп. Слишком көп. Киргенде бул жактан кирет экенсиздер, чыкканда бул жакта. Азыр биз сыртка чыктык. Окшойт. Тетигинде адамдар турат. Жана биз турган жер. Бул жак автобусный стоянка экен. Өтө чоң здание. Бул жагдан стоянка. Жагы миграционный центр. Многофункциональный миграционный центр. Так, иш күндөрү бияка жазылыптыр. Гражданство дейт. Отдел рассмотрения вопросов гражданства. Каждый вторник 9-дан 11-ге чейин экен. Кабинет 094 первый вход. Отдел по вопросам оформления разрешения временного проживания, вид на жительство. Вторник, пятница 11-ден 1-ге чейин экен. Кабинет 103 вход 1 дейт. Так, отдел внешней трудовой миграции. Понедельник, четверг 11-ден 1-ге чейин, четверг 2-ден 4-ге чейин. Кабинет 106, 108, 109 вход 1 дейт. Кимге касается, билбейм, график работы внешней трудовой миграции 1-ден 1:45-ге чейин неме экен. Суббота, воскресенье выходной экен. Калган күндө иштейт экен. Так, в общем, ушундай туугандар. Выдача документов, подача заявления. Так, урматтуу көрүүчүлөр, МЦ1, МЦ2 автобустарынын убактылары. Малый экспресс маршрут, миграционный центр Сахарова, Прокшина. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Нурик мырза менен жолугуп калдык бул жерден. Нурик Лайф каналынан өзүңүздөр көргөнсүздөр, кече жакында бүт баарын сиздерге терең түшүндүрүп өткөн. Каналына катталып турсаңыздар, буюрса келечекте өтө сиздерге мына миграцияда, бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн инсандарга пайдалуу информациялар чыгат деп мен бул инсанга ишенем. Ушул жерден жолугуп калып, азыр ичине кирип көрүп чыгуу мүмкүн эмес экен, тартып чыгуу өтө строго запрещено экен. Даже дронду учурганга дагы корктук. Агрессивный охраналар менен турат экендер. Ошондуктан биз азыр бүт баары чоо жайын кандай, каяка кирип, каяка басат экен, эмнелер болот экен бир катар Нурик мырзадан сурап өтөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай иштер жакшыбы? Жакшы, алхамдулилля, Кудайга шүгүр, болуп атса экен. Биринчиден ассаламу алейкум Чыңгыз Шер каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн Чыңгыз брат менен случайно кезигишип калып,
Деревня Сахарова отуруп атасыз. Данный момент мен тапшырганыма, анализди тапшырганыма арадан 7-8 күн өтүп кетти. Бүгүн результат алган келимде как раз. Мынакей результат туугандар ушундай болот экен, сертификат. Алганда обязательно бир ооз на всякий случай могул жерде карап коюңуздар. Себептен өткөндө бир кыргыз жигитибиздин ушундай чыккан результатында мужской деген жазуунун ордуна женский деп жазып коюптур да. Если ошондой болуп калган болсо, жараксыз. Сразу ыстыгда ошол жерде тапшырсаңыз болот. Ошондой сертификат менен колуңуздарга мындай карточка берет экен. Карточка. В общем, бунун мөөнөтү азырынча так чечиле эле экен. Азыр адамдар айтыш боюнча где-то 1 жылда атат көпчүлүгү. Но так маалымат жок. Аны дагы издеп сөчүрүүгө аракет кылабыз. Ошол. Бул азыр медицинский эме боюнча, Медицинский. Штаб тапшырды деген сертификат. это выдачи, окончание срок жок экен. До дегени жок да, значит, срогу пока белгисиз да, канчага чейин. Эми ушул жерден эме суроо жаралат да, бул эмеге келип тапшырып атканда канча төлөдүңүз? Кандай болду? Бул жерге келгенде биринчи регистратурадан өткөндөн кийин колуңуздарга талон берет, барып туруп ошол банкоматка барып 5300 рубль төлөйт экенсиздер. Ал 5300, если сизде баягы эме болсо, перевод паспорт болсо. Если сиздер без перевод паспорт келсеңиздер, ага отдельный сумма алып калат экен, 600 рубль. Ошондо итоги 5900 төлөп калат экенсиздер да. Мен ошентип перевод паспорт менен келмеди, меники 5300 рубль болду. Демек, перевод паспорт менен келген жакшы, Лучше өзүңүздөр жасалганыңыздар жакшы, дальнейшее дан керек болот да, перевод паспорт көп иштерге. Бул жака лишний 600 сом бергенге чейин үстүнө бир канча 1000 сом кошуп туруп, өзүңүздөр жасалсаңыздар, ошол сиздерге жакшы дейм. Дальше кирип акчаны төлөп, төлөйсүздөр, анан кийин башталат да, сразу отпечатка менен телескопический баягы дегени. Отпечатка менен фотографка барасыздар, ошол жерде бүтөт. Бүткөндөн кийин эле кийингиси медосмотрго айдайсыздар. Медосмотр колуңуздарга баягы эмени берет экен, типа бумажный браслет. Ошол менен ар бир эшикке ошону тийгизсеңиздер, сканирует этип ачыла берет. Где-то бир 8-9 эшиктен өтөсүздөр да. Алдың биз келген убакта бул жерде кыргыз жарандарыбыз аз болчубуз. Бүгүн келсек, народ өтө көп экен, действительно адамдар тыгылып очередте турушат. Кээ биркилер айтат, эртең менен келип, до сих пор турабыз азыр очередте деп эшикте. Ошондой туугандар, желательно тезирээк келип кылып коюңуздар. Бул закон баардыгыбызга тиешелүү экен. Кээ бирки подписчиктерден суроолор келет, мен таксистмин, же болбосо мен Москвага жөн эле мындай эле мыймага келмеди, мен жасашым керек бекен, шарт бекен дегенге жооп айтып кетейин. Ооба туугандар, жасашыңыздар керек, себеп дегенде биз Россия территориясына киргенден кийин обязательно бул законду аткарып коелу. Неге дегенде кылбаган болсок, булар бир ай мөөнөт өткөндөн кийин секин черный списокко, же болбосо если көчөдө баратсаңыз, полицияга учуп калсаңыз, депортация же болбосо административный штраф дагы алып калышыңыздар мүмкүн экен да. Туугандар, ошол үчүн убакыт шашылып Москвага келгенден кийин обязательно регистрацияны өтүңүздөр биринчи. Регистрацияны алып андан кийин келип өтүп коюңуздар туугандар. Тынчыраак жүрөсүздөр. Ошондо кийин дагы дальнейший Москва шаарына келип калышыбыз мүмкүн да брат. Туурабы? Канча жылдагы келебиз, канча жыл иштейбиз. Ошоно. Ошол үчүн лучше кылып коюп көңүл ток кеңири жүрөсүздөр. Анан көпчүлүк ишке дагы азыр кыргыз жарандарыбызга дагы ушул документти сурап атат экен да. Бул документсиз көп жерге ишке албай атат экен. Ошо боюнча. Биз эми таксист кылып алып жүрө беребиз эми. Кыргыз жарандарыбыз ар жерде ар кандай жумуш кылат. Ошого полный документтер чогулткандан кийин ушуга келип такалып калат экен да көпчүлүк жарандарыбыз. Ошол медосмотр менен отпечатканы тапшырып кел, андан кийин иштейсиңер деп. Ошондой туугандар жаңылык. Тамак ичүүчү жай. Байкадыңызбы сиз, Нурик мырза, бул жакта? Жок, мен тамак ичкен жерди эч байкаган жокмун. Бул жерде
келсеңіздер желательно курсак тойгузуп алып же болбосо жаныңыздарга запас алып алыңыздар деп совет кылат элем. Эмнеге дегенде бул жерде очередь көп экен, азыр кечке туруп кардыңыздар ачып кыйналып калышыңыздар мүмкүн туугандар. Мен дагы мисалга келип канча убакыттан бери жүрөбүз, азыр жакын ортодо байкай алган жокмун. Тамак ишүү жердичи. Курсак ачып кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Таксисттер. Официальный таксист эмес, бирок мына коңшу мамлекет туугандар, тажик, өзбектер турушат экен. Метрого чейин. Метрого чейин, метро Теплый стан, ближайший метро. В общем, сиздерге совет кылып кетет элем, лучше автобуска эле чыгыңыздар. Неге дегенде бул таксисттер билбейм көп акча алса керек. Заряжат кылат, Себеби билбейбиз да кандай адам экенин ал. Автобустар ошол ближайший станцияга чейин барат метро. Ал жерден түшүп дальше метро менен үйүңүздөргө кетип каласыздар. Жөө келгендер. Мен кирип бир катар баягы экинчи ход деп турат го, 1-2 деп ошол 2ге чейин бардым да, кирсем телефондорду өчүргүлө ана деп аткан жерден токтоду. Жагы караңгы. Бул здание ичинде киргенден кийин өтө строго экен. Мен дагы тартып аракет кылып көрдүм, но сразу охрандар жүгүрүп келип видеону өчүрүп салышты. Телефон менен кирсеңиздер болот, просто сөмгө кылган болбойт экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, каналга катталып Нурик Лайф каналын сунуштайбыз. Келечекте ийгиликтерди каалайбыз албетте. Рахмат. Керектүү, пайдалуу маалыматтарды гана чыгарат деп биз ишенебиз. Аны көрүп билип жүргөн инсандар. Ошол эмнелер болуп жатканын өзүңүздөр көрдүңүздөр экранда. Келгениңиздерден кийин бир аз болсо да оңоюраак болот деген үмүттөбүз. Киргениңиздер деле оң жактан башталат экен. Сол жактан кирсе болобу экен, ой экен, паспорт менен. Жок, сол жакка жок. Киргенден кийин эле экинчи фото биринчи башталганда. Оң жакка киресиздер, телефондорду как положено таштап туруп, чөнтекте тыйын ключтөрдү таштап туруп киресиздер. Паспортту көрсөтүп коесуздар, мына мен гражданин Кыргызстан деп. Ал ошол жерде турган охран сизге дальше көрсөтүп коет каяка барышты. Прямо кирип регистратурага чейин барсаңыздар, ал жерден дальше узатып кое берет каяка барышты. В общем, оңой эле, шашпай. Келгенден кийин кокус билбей калган жарандарыңыз болсо, бирөөлөрдөн сурасаңыздар болот. Ошол зданиянын ичинде толтура немелер турат, консультанттар. Ошолордон смело барып сурай берсеңиздер болот. Акчаны төлөш боюнча кандай? Наличка алып келиш керекпи же онлайн тоже төлөсө болобу? Акчаны неме экен? Сбербанк менен, Сбербанк картасы менен төлөп койсоңуз болот экен. Кааласаңыз наличка төлөп койсоңуз болот экен. Сбербанк боло берет. Болот экен. Бул жерде азыр регистратурага барганда сиздерден сурайт экен биринчи. Медосмотрдон ушул жерден өтөсүңбү же башка жерден өтөсүңбү деп. Сиз если желанияңыз ошол жерден бүтүрүп кетейин десеңиздер, туугандар, айтыңыздар, мен ушул жерден до конца бүтүрүп кетем десеңиздер, сизге баягы өзү жазып, чекти чыгарып берет. Ошо медосмотрдун акчасы ошол ичинде болот да. Сразу төлөйсүздөр. Чек чыгат, алып кете бересиздер дальше. Анан дагы айта кетчү нерсе, бардын тапшыргандан кийин арадан 5 күн өткөндөн кийин келет экен. Туугандар, не обязательно 5 күн ичинде келиш. Мен лично өзүм 5 күн десе ровно 5 күндө келип алып, келсем базада бар, готов выдача деп турат менин сертификатымчы. Но неме таппайт да иштеген сотрудниктерчи. Таппай, акыры 2 саат, 3 саат күткөндөн кийин чакырып айтты, лучше вторник күнү кел депчи. Анан бүгүн дагы ора болуп келип, азыр айтсам, чыгып калган экен, жакшы алып кеттим азыр. Алганы келгенде туугандар, ошо 7ге киргиңиздер, 7-нчи окошкого. Кирсеңиздер эле, ошо биринчи киргенде эле ошо как положено эмени таштайсыздар, ключ, кошелек, тыйындарды. Паспорттун аркасында баягы штрих-кодду көрсөтсөңүздөр, киргизет, кирип эле сразу оң жакта турат. 9-10 окошко. Сиздер барып эле сразу 9-окошкого кириңиздер.
Паспорттун баягы артындагы штрих-кодду көрсөтөсүздөр. Мынакей мен алганы келдим десеңиздер, паспорт менен регистрацияңызды сурайт. Ал жерден данныйыңызды жазат дагы залда күтүп туруңуздар дейт. Бир 5-10 минутта чакырат өздөрү. Чакырып анан колуңуздарга жанагы мен алган сертификатты карматат, болду, ошол менен үйгө кете бересиздер. Азыр ошондо экинчи эле эшиктен киреби дагы эле? Алганы келген Алганда да? жок, алганы келгенде туугандар прямой барып 7-ге киресиздер. 7-чиден киресиздер. 7-чи эшикке киресиздер. Тапшырганда 2-ден, Алганда 7-ден, ооба. Ошондой туугандар. Берки отпечатканы алгандан эч нерсе берилбейт ол жөнүндө. Акчабы? Жок. Тапшырып, мисалыга сиз Жок, ана кагазбы? Жок. Жок. Ал жерде ошол отпечатканы тапшырат экенсиз биринчи. Андан кийин съемка алат, болду. Типа базага түштүңүз да сиз. Дальше сизди кете бер деп коет. Ошол жерде указательдер турат. Указательдерди карасаңыз, ошо медосмотр деп турат да, жазылып, чоң болуп. Ошолорду карап кете бересиздер медосмотрга. Жакшы информация болду деген. Ооба, туугандар Кыргызстандан бул жака жөнөп аткан туугандарыбыз переживать этип жүрөт да, мисалы баргандан кийин ушуна закон чыгып, кайсыл жака барамын, кимге кайрылам. Мен лично өзүм жөнүндө айтып кетсем, биринчи келгенде, мен келгенде 1 ай боло элек. Мен бул информацияны укканда түшүнгөнмүн, бул мындай эле фейк, жалган эле маалымат болсо керек деп. Анан жүрдүм, арадан 20 күндөй өттү. Анан бир күн эле мындай кабар келип калды, ушул закон чын экен, өтүш керек экен обязательно деп. Анан токтот дедим да, адрести келди, адрести терип туруп, карасам контакт турат номери. Чалсам, ошол МВДнын сотрудниктери сурадым да, эми ушундай шашпай, закон чыгыптыр, ушул чынбы, кыргыздар үчүн дагы десем, ооба, бул закон давно эле чыккан, 2021-дин ортолорунда эле чыккан экен. Просто күчкө кире элек экен да бул закон. Азыр уже мына 2022 мына январь айынан тартып бул закон конкретно күчүнө кириптир да. Анан хорошо дедим дагы. Эртеси күнү прям келип тапшырып өтүп койдук, мына көңүл топ мында калса үйгө кетебиз азыр. Жакшы болду. Эң дагы бир айта кетчү нерсе, туугандар 2022 киргендер гана тапшырат, Ооба, 2022 киргендер. 21 декабрда киргендер Аларга уже мындайча айтканда не касается экен бул закон. Нар жакта эме да деп бакырып атат го, вакцинация. Вакцинация кыла деп ал QR код. Ал, по-моему, колго берилет. 5-чи окошко экен, по-моему, 6-чы эшик экен. Ал жерге кирип көрбөдүм, но если вакцинация тапшырам деген жарандар болгон болсо, ошол жерде бар экен. 1-ден 7-ге чейин эшик турат, бардыгынын сыртында жазылып турат. Биринчиси ушундай анализ, отпечатка пальца, экинчиси дагы бирдеке, үчүнчүсү өзбек жарандар, тажик жарандар үчүн патент. 4-чү, 5-чиде баягындай Москвага келип гражданство алам дегендер дагы ушул жерге келип кайрылыңыздар туугандар. Ушул жерде так маалыматын алып, тапшырып, жада калса алган жарандарыбыз дагы бар экен. Полностью документ жөнүндө иштер ушул Варшавский шоссе, 64 километр, владение 1, деревня Сахаровада. Ушул информацияларды көрүп кайттык азыр. Урматтуу көрүүчүлөр, подписчиктердин суроолору боюнча дагы кайсыл метролордо тапшырса болот экен ушул анализдерди дегендерге жооп айтып кетейин туугандар. Павлецкий метронун жандарында бар экен, азыр адрес точно эсимде жок. Ал жерде бирок только предварительный запись менен барат экенсиздер. Бир күн алдың же 2 күн алдың заранее очередке туруп, андан кийин барат экенсиздер. Лучше бул жерге келип эле тапшырганыңыздар оң деп ойлойм да мен. Азыр уже Москвада да башталып турбу? Москвада дагы башталып уже центрде. Бахрушева 1, по-моему, адрес. Бахрушева 1. Ошол жерди карасаңыздар
немеде турат, ошол адрес. Ошондо бул жака келип отурбай центрде эле бүтүрүп кете береби? Ошондой окшойт, по-моему, ал жерде бирок ичинде полностью до конца бүтүрүп чыга аласыздарбы билбейт экенмин аны. Медосмотрдагы барбы же медосмотрга отдельный башка жерге жөнөтөбү, ал жөнүндө пока мен билбейм эчтекени. Но мен для интерес карап издеп көрүп лучше бул жака эле келип бүтүрүп кетейин деп чечтим да. Деревня Сахаровдан. Жол действительно алыс экен, туугандар. Центрден бул жака 60 же 60 километр. Лучше келсеңиздер, бир машина болуп келсеңиздер дагы оң болот. Себеп дегенде такси заказ кылсаңыздар, 4-5 адам чогуу келген болсо выгодный деп ойлойм да. Болду окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Тынч болуңуздар, кыргыз элим. Дайыма биргеликте болойлу, ынтымакта болойлу туугандар.